Жаш акын Гулина Ош-Бишкек автожолунда каза болгон бир тууганына арнап ыр жазды. Жаш акын Гулина Сыдыгалы кызы 24-майдагы Таш-көмүр Каракөл багынтындагы автокырсыктан каза тапкан жакынын жоктоп ыр жазды. Канча деген өмүр кетти кырсыктан, бир унаада 6 адам бара жаткан. Бир убакта 2 уна кагышты, бирөө калып, 5 сыртка ыргыган. Таш-көмүрдүн тар жолу эле, ажалга себеп бул эле, Каракөл көздөй бет алып, жетпей калган чак эле. Бул ажалга күнөөлөбөйм эч кимди, тагдыр жазса өзгөртө албас эч бири, сыздатып коюп кетти бирок баарысын ылдамдыкта айдаган бул Альфард ээси. Бул унаада жаралуулар болбоду, мейли дейли Кудай өзү колдоду, Матизде бара жаткан 6 адамды анда неге Кудайым колдободу? 5 сыртта, бири иште калып кетти. Бул ажал неге мынтип алып кетти? Калып кеткен машинанын ичиндеги көзүн жумуп, күл болуп күйүп кетти. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Райымбек Матраимов 26-июнга чейин камакта калтырылды. 1-май райондук соту анын бөгө чарасын карап, июндун аягына чейин камакта калтыруу чечимин чыгарган. Мурдагы бажычы учурда эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу, кылмыштуу жол менен тапкан кирешелерди мыйзамдаштыруу, адалдоо беренелери менен күнөөлөнүп жатат. Булак Сокол Медиа. Мамлекеттик желек өрттөлгөн айылда Хизбут Тахрирдин 6 мүчөсү кармалды. Жалал Абад облусунда тыюу салынган Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун 6 мүчөсү кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Аталган адамдар Жалал Абад облустунун Сузак районунун Бекабад айылынын аймагында экстремисттик идеологияны активдүү жайылтышкан деген чек менен кармалышты. Тергөөнүн версиясы боюнча кармалгандар системалуу түрдө жергиликтүү калк арасында экстремисттик идеологияны жайылтуу менен алектенишкен. Жүргүзүлгөн тинтүүлөрдүн натыйжасында көптөгөн экстремисттик адабияттар, экстремисттик мүнөздөгү материалдар бар баракчалар, уюлдук телефондор жана электрондук алып жүрүүчүлөр аныкталды. Кармалгандар УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Алардын кошумча кылмыштуу байланыштарын аныктоо боюнча ыкчам тергөө иштери жүрүп жатат. Эскерте кетсек, дал ушул айылда бир нече күн мурда белгисиз адамдар мектеп имаратына жана айыл өкмөткө илинген мамлекеттик желектерди өрттөшкөн. УКМК булардын аталган ишке тиешеси бар же жок экенин таксыздыктаган эмес. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук.